Даурен, карачы, бизде банандар бар экен. Абдан ширелүү жана жакшы бышыптыр. Бүгүнкү даам үчүн эң ылайык келет. Ал даамды абдан күтүп жатам. Биздин бүгүнкү конок Казакстандагы АКШ элчилигинин вице-консулу Марта Амая. Тосуп алабыз. Саламатсызбы, Марта? Биздин программага кош келиңиз. Таанышканыма кубанычтамын. Март, бизге айтып берсеңиз, бүгүн биз эмне деген даам даярдайбыз? Бизге кандай ингредиенттер керек болот? Мен банандарды көрүп турам. Ооба, абдан көп банан. Банан бул биздин негизги ингредиент. Биз АКШнын бардык жеринде жейилген америкалык банананын бышыруудан баштайбыз. Сиздер банандардын айрым жерлери күрөң тарта баштаганын байкасаңыздар керек. Бизге ушундай болгон жакшы. Банан канчалык жакшы бышса, даамы ошончо таттуу болот. Ичи канчалык жумшак болсо, банан нан үчүн сонун. Ошентип банандар бүгүн биздин башкы азык болуп саналат. Анда ушулардан баштайлы. Taking them open, and then we can put the two of them into the bowl. Анда ишти банандан баштайлы. Yes, we can. Бизге 2 банан керек. Yes. We can start out with our bananas, and so. Алгач кабыгын арчып, жумшак ичин алып, аларды турап мискеге салабыз. Америкалык банананы абдан кызыктуу кылат. Дегеле бул даамды кандайча ойлоп табышкан? Туура. Дегеле банананы көпчүлүк америкалык үй-бүлөлөрдө негизги жеңил тамак болуп саналат. Азыр мындай мисал келтирем. Сиздер деле туш болсоңуздар керек. Сиздер дүкөнгө азык-түлүк алганы барганда ар кандай жашылча, жемиштерди сатып аласыздар. Бирок баары эле жейиле бербейт жана муздаткычта сакталып кала берет. Ал эми ушундай өңү карара баштаган банандар бизге банан нанын жасоо үчүн ыңгайлуу. Жаңы мөмө жемиштерди башка тамактарга кошсо жеп алса болот. Ал эми туруп калган банандарды ыргытпаш үчүн ушундай пайдаланган жакшы. Анда банандарды бөлүктөргө бөлүп туурап алалы. Муну бычак же кол менен аткарсак болот. Эч айырмасы жок. Мен бычакты колдоном. Биз болсо кол менен бөлөбүз. Банананын десерт деп эсептегенге болобу? Албетте, ал десертке кирет. Көп адамдар аны өзөк жалгаш үчүн жейт. Бул чынында абдан ыңгайлуу. Кайда барсаң да алып алган ыңгайлуу. Мисалы, жумушка алып барып, кесиптештериңе бөлүшсөң болот. It's a great dish to take to share with your colleagues who you work with. And so. Бизге дагы кандай азыктар керек? Мен каймак май, жумуртка, унду көрүп турам. Ооба, кошула турган азыктар да жөнөкөй. Бизге кумшекер жана бир чымчым туз керек. Бул десерттин таттуу дамын теңдештирүү үчүн туз бир аз эле керек. Бул Кошмо Штаттардагы белгилүү десерт экен да. Ооба, абдан. Белгилей кетсек, аталышына карабай, банананы негизинен кадимки нанга эмес, тортко көбүрөөк окшошот. Ал абдан көпшөк келет. Анын үстүнө даамы таттуу жана дагы кадимки нандан айырмаланып турат. Албетте, кумшекер менен банан абдан таттуу кылат. Эми биз бул кесимдерди мискеге салабыз. Алар канчалык майда болсо аралаштырууга ыңгайлуу болот. Анткени бизге аларды пюресмал масса кылганга чейин эзүү зарыл. Эң сонун. Калган азыктар менен иштөөнүн ар түрдүү варианттары бар. Бирок биз бүгүн өзүнүн тартиби боюнча иштейбиз. Мен адатта ошол тартип боюнча даярдайм. Алгач ал жумшак болуусу үчүн бир аз каймак майды эритебиз. Анан ал майды мискеге кошуп койсок болот. Жакшы. Эми болсо майды банандардын түз үстүнө куябыз.
Май канчалык жакшы ысыса, ошончолук жакшы. Камыр жууруганга жеңил болот. Just makes it a little bit easier. Okay. And so at this point, we do want to start Эми mixing a аралаштыра little bit, баштайбыз. try to get sort of that consistency in. And so Бул we үчүн can колдо бар actually аспапты, grab a депкир, mixer миксер же чалгычты пайдаланабыз. for us, and we can start Анан crushing банандарды them. басып эзе баштайбыз. So while you crush and Муну please tell us, аралаштыргыча бизге you work with Казакстандагы АКШ элчилигинин вице консулу катары өзүңүздүн жумушуңуз жөнүндө бир аз айтып бересизби? Сиз эмне иш кыласыз? Yeah, absolutely. Жакшы суроо. Чынында көбү вице консул деген сөздү укканда ойлонуп калышат. Вице консулдун милдетине эмне иштер кирерин болжоп билүү оңой эмес. Муну өзүмдөн улам жакшы билем. Себеби апам менден дайыма сен Казакстанда эмне иш кыласың деп сурап турат. So what are you doing in exactly? And so Жалпы айтканда менин жумушум эки бөлүктөн турат. I do. There are two main parts of my work. The first Биринчиси part is бул that виза I алууга do көптөгөн аңгемелешүүлөр. interviews, and so in the Ошондуктан мен mornings, эртең менен төрдө адамдар менен баарлашам. Казакстандын ар кандай маданий иш-чаралары жөнүндө маалымат алам. just getting to Алардын know Кошмо about Штаттарга them, сапарынын hearing себебин about, сурайм. Different cultural Kazakhstan events and what it is that they do here in the US. And then we Түштөн conduct кийин those биз interviews АКШ жарандарын тейлөө менен иштейбиз. And then in the afternoons, Мисалы Казакстанда жүргөн жарандарга паспортторду кайра чыгаруу. and so a lot of this is Казакстан аймагында төрөлгөндөр үчүн туулгандыгы жөнүндө көөлүк алуу үчүн документтерди алууга жардам беребиз. Башка да көп кызматтар бар. Жумуш көп түрдүү жана кызыктуу. Ар бир күн мурдагы күндөргө окшобойт. It's very interesting because every day is different. Every day is different. A lot of more Сиз жаңылыктарды көп билесиз жана тааныштарды табасыз. Бул эң сонун. Yes. Кесибиңиз дипломат болсо керек. right? So Yes. Туура, бул ишке мен да ыраазымын. This is actually Чынын айтсам, бул биринчи кызматым. Чын элеби? Бул абдан жакшы. Биз кубанычтабыз. Рахмат. Мен өзүм Казакстанда жүргөнүмө абдан сүйүнөм. АКШ өкүлчүлүктөрү дүйнө жүзү боюнча бар. Бирок мен үчүн ушул жерде иштөө өзгөчө кубаныч тартуулайт. found this post to be very special and very meaningful to me. And so have you chosen this Өлкөнү country өзүңүз by тандадыңызбы? yourself, or Же it was сизди like бул жака жөнөтүштүбү? for you You were to- appointed. it's so Адатта бизди өкүлчүлүктөргө бөлүштүрүп коюшат. Бирок биз дагы өзүбүздүн каалообузду билдире алабыз. A little bit of we can express some preference and say where it is that we would like to go. Менин тизмемде Казакстан биринчи турганын айта кетишим Kazakhstan was керек. actually my very first choice on the list. That's Муну угуу абдан жагымдуу. very, It was Абдан жагымдуу. Эмнеге Казакстан тизмеде биринчи болду? Айтмакчы, менин жөнөтү боюнча чечим кабыл алып жатканда да ушул суроону беришкен. trying to decide where it is that I would go. And I think that the Биринчи кезекте мени Казакстандын суук аба ырайы абдан кызыктырды. Өзүм Лас-Вегастан болом. Ал чөл зонасы болгондуктан абдан ысык келет. It's very cold. And for me, Жайкысын ысык 40 градуска чейин жетиши мүмкүн. which is a desert. It is extremely hot there. Yes. Ушундай жерде өскөн адам үчүн Астана сыяктуу шаарда жашоону элестетүүнүн өзү дагы абдан кыйын. So very hot. And so I couldn't imagine Астанада ушунча көп адам жашап жатканын эске алып, мындай ойго келдим. Алар бир нерсе кылып жашап жатат. Демек жашаса болот деп ойлодум. lots of people live there. There must be a way that people are Yes, living like there. Ооба, мисалы биз сыяктуу адамдар. So I said, I Анан wanna өзүм да find климаты out суук how шаарда it is жашоо that кандай, people are соогу very катуу cold кыштан кантип чыгышаарын билгим келди. that many people here Ал эми бул жактагы адамдардын көбү 40 градустуу ысыкта киши кантип жашайт деп таң калышы да мүмкүн. And so I So think how that do you is find your living Астананын experience жашоосу so far жактуубу? here in Yeah, Astana? it's really Эң сонун. wonderful. I just Мен finished биринчи up кышымды my ушул жерде өткөрдүм. Well, we'll see if it snows again. Кар абдан көп болду. Жакшы өткөрүпсүз. Yes. Менин келишим ушунчалык жагымдуу болот деп күткөн эмесмин. A better experience. Everyone has been Бардык so адамдар welcoming. меймандос, шаар абдан кооз. There's so many places Сейилдөө, to жигердүү, эс алуу үчүн жайлары абдан көп. And so that is something that I really like. Бизге мындай пикир угуу дайыма жагымдуу. Yes. Ооба, шаар мага жакты. Now we have Yes. Банандар пюреге айланып бүтүп калды. Ушундай болобу? Ооба, биз керектүү коюлукка жеттик. Banana isn't fully Карасаңыздар, майда бүртүктөр жүрөт. Булар банананы жасоо үчүн бизге керек нерсе. for our banana bread. And so what we can Азыр do болсо next бир аз is соода that we кошобуз. go ahead and turn to add the Бир чай кашык кошуу жетиштүү. a little bit of our baking soda. And so what we Муну want to кылдат do жасоо is зарыл, жана ашыкча кошкон болбойт. spoon, so not very much. Мен сооданы биздин даяр аралашманын үстүнө себем. it's really
Дагы туз кошосузбу? Yes, exactly. You wanna go Ооба, ahead and бул add десерт that болсо in. дагы биздин нандын даамын жакшыртуу. Sprinkle it on top. A little bit of salt as well. Yes. And the interesting thing is that you also actually want to add a little bit of salt, even though it is a Таттуу sweet- даамга кошумча it is a даам sweeter бериш үчүн bread. туз керек. You wanna go ahead and add just a little bit Бир of аз salt. кошуп коебуз. Not too much. This is just to give it a little bit more flavor and to sort of contrast against all the sweeter flavors. And so we do Эми wanna кум add шекердин quite a кезеги bit of келди. sugar. We want to add 1 cup of sugar. And so Бизге again, чөйчөктүн just to give it 4/3 that flavor, бөлүгү we жетет. added a little bit of salt, and now we want a cup of our sugar. Okay, let's do Okay, that. there's always Кум шекер эч качан көп болбойт. Yes, definitely. Айтпаңыз. Definitely. So we want to go ahead and just Мен алгач сода менен туз эрип кетиш үчүн аралашманы бир аздан аралаштырам. start. Эми кум шекерди бир аздан кошууга болот. talking about your Айтмакчы, сиздин шаарыңыз жөнүндө сөз кылалы. Лас-Вегаста жашоо кандай? because we've got Бизде бул шаар жөнүндө айрым бир түшүнүктөр бар. Көптөгөн тасмалар менен сериалдардан көрүп укканбыз. Ооба, Absolutely. көп адамдар Лас-Вегасты фильмдерден көрүп билет. Question a lot. What is it like growing up in Las Vegas? And Мага дагы Лас-Вегаста жашоо кандай деген суроону беришет. always just felt like Чынын айтсам, ал мен үчүн дайыма сүйүктүү шаарым болгон. when I was growing up, my thought was always, oh, I think every city Бала кезимде has ар бир this, шаарда every city көптөгөн has казинолор casinos. жана ар кандай клубдар бар деп ойлочумун. Бул мага кадыресе көрүнүш I болчу. didn't realize that it was different or that anything was strange about it. Атүгүл Лас-Вегас башка шаарлардан айырмаланат деп элестете алчу эмесмин. Ал жөн гана сүйүктүү шаарым болчу. so for Сиздин жумушуңузга кайтсак, элчиликте иштегениңизге канча болду? Мен бул жака былтыр кулж айында, туулган күнүмө бир нече күн калганда келгем. Андыктан Казакстанда жүргөнүмө жакында 1 жыл болот. Сиз өзүңүзгө мыкты белек кылдыңыз. Туура, мен абдан кубангам жана толкундангам. Албетте учуу узакка созулду. Жолго 1 күндөй убакыт кетти. Анткени аралык абдан чоң экен. Жакынкы келечекте АКШ менен Казакстандын төз каттамдары болот деп үмүттөнөм. Бул жол азабын абдан жеңилдетмек. Узак сапарга карабастан мен абдан кубандым. Бул менин туулган күнүмө чындап эле эң сонун белек болуп калды. Менин билишимче, Америкалык элчилик Казакстан менен маданият жаатында тыгыз кызматташат. Жакында эле элчилик казак тасмаларын англис тилинде которууга жана үн коштоого катышты. Көптөгөн маданий иш-чаралар дагы өткөрүлүп турат. Ооба, бул жакшы. Мен бала кезимде дипломат же кино жылдызы болууну кыялдангам. Мында болсо ошол эки максатым жумушум аркылуу туш келишти. Мында экөөнү тең ишке ашырдыңыз. Ошондой болду. Мен бул жөнүндө билгенде бул ой мага өзгөчө жана эргүү бергидей көрүндү. Эки маданияттын аралашуусуна күбө болуу абдан кызыктуу экен. Америкалыктар бул жакта белгилүү кино чыгармага башкача үндөрдү тартуулады. Бул абдан сонун болуп, биз баарыбыз таң калдык. Yes, we embraced it also. Бул эң сонун идея болгон. Ашпозчулук өнөргө кайтсак, эми кандай кадам жасайбыз? Эми биздин нандын эң башка кошулмаларынын бири болгон унду аралаштырабыз. Бул ун дароо кошуп жибергенге көптүк кылат. Ошондуктан чалгыч менен чалып, бир аздан кошуп турам. Канча ун керек болот? Бул жыл менен 1,5 чөйчөк. Бул сиздин канчанан бышыргыңыз келгенине жараша болот. Бирок адатта 1,5 чөйчөк ун жетет. Эми кылдат аралаштырабыз. it's milk. Бизге дагы бир аз сүт керек болот, туурабы? Ооба, бирок банан наны үчүн эмес. Also very important ingredient. Бул ингредиент биз бүгүн жасай турган башка даам үчүн керек. Ал жөнүндө кийин айтып берем. Бүгүн бизде дагы бир тамак түрү болот. Эң сонун. Мен унду бир аздан кошуп, аралаштырууну улантып жатам. Андан кийин жумуртка кошуу гана калат.
камырды мешке салууга болобу? Ооба, биздин камыр даяр. Бышырсак болот. Буга канча убакыт керек? Нан 170 градуска жакын температурада 1 саат бышат. Камыр көтөрүлгөн кезде биздин банан нан даяр болот. Okay, great. Жакшы. Yes. And while we're waiting Биздин банандан башкача мен Америкалык ашкананын кээ бир кызыктуу фактыларын сиздерге айтып берейин. facts about American cuisine. Америкалык ашкананы көбүнчө даамдар ириген казан деп да атап коюшат. Анткени ал бүткүл дүйнөнүн ар түрдүү даамдарын камтыйт. Италиялык пицца, жана пастадан мексикалык тако, жана япониялык сушига чейин кездешет. Америкалык тамак аш өз жашоочуларынын көп түрдүү маданий мурастарын чагылдырат. Сиздер Америка азыркы гамбургердин мекени экенин билесиздерби? Ошол эле учурда гамбургердин баштапкы түрүнүн келип чыккан орду жөнүндө талаш тартыш жүрүп келет. Бизге абдан белгилүү азыркы ширелүү токочтогу гамбургер так ушул АКШда таанымал болгон. Кеңири таралган теорияга ылайык мындай биринчи гамбургерди Даниядан барган иммигрант Луис Лассен жасаган. 1800-жылдардын соңунда Коннектикут штатындагы Нью-Хейвен шаарында ал кечки тамакка 2 жумшак токочтун ортосуна салынган эт котлетин сунуштаган. Ошонун тартып бүткүл дүйнөгө даамы менен жаккан гамбургер Америкалык ашкананын негизги тамагы болуп калган. Бранч түшүнүгү дагы АКШдан чыккан. Бранч таңкы жана түшкү тамакты бириктирген тамактануу. Адатта эртең менен берилет. Ал 19-кылымдын соңунда белгилүү болот. Ал кезде Нью-Йорктун алдыңкы адамдары чогуу тамактануу үчүн жекшемби күндөрү чогулушкан. Бүгүнкү күнү бранч Америкалык салттуу ашкананын сүйүктүү даамы болуп саналат. Ал бенедикт жумурткасын, жуга каламаны, француз тостун жана мимоза коктейлин камтыйт. Бананнан меште бышып жатат. Биз азыр эмне иш кылабыз? Эми биз экинчи банан даамын даярдоого кирише алабыз. Мексикада бул ликуада де платано деп аталат. Бизче которгондо банан сүтү же милкшейк дегенди билдирет. Аны даярдоо оңой жана бир нече гана ингредиенттерди талап кылат. Банан жана сүт деп аталышы эле өзү жөнүндө айтып турат. Анан биз аз кумшекер кошобуз. Ооба, баары туура. Бүгүн Talk and Cook программасы толук банан тамагы болуп калды. Башкы соусундукту даярдоо абдан оңой. Мен айтып өткөндөй, ушундай күрөң тагы бар эзиле бышкан банандар ушул банан нанын жана банан соусундугун даярдоо үчүн эң ылайыктуу болуп саналат. Мындай банан алдыганча таттуу жана ширелүү. Сиз мага бананды жанагыдай кылып туурап бере аласызбы? Кесимдер майда болуш керек. Бирок анча эмес. Анткени баары бир аларды блендерде майдалайбыз. Анан сүт жана кумшекер кошобуз. Эң сонун банандар даяр. Эми аны мискейге салалы. Мага аларды түз салсам болобу? Ооба, бирок кылдат салыңыз. Рахмат, эң сонун. Кумшекер сиздердин каалоого жараша салынат. Мага таттуу жагат. Ошон үчүн көбүрөөк салам. Мага да таттуу болгону жагат. Мен 2 аш кашык, балким 3 аш кашык салам. Апам дайыма 3 кашык салчу, анткени ага дагы таттуу даам көбүрөөк жага турган. Кумшекерди түз мискейге салууга болот.
Again, this depends entirely just on how much. Эгерде биз баарыбыз таттууну жактырсак, анда 3 кашык салайын. We'll go ahead and we'll do 3. Okay. Yeah, I guess. Ооба, 3 кашык жетиштүү болот. Yeah. So that's. Эми сүттү кошобуз. And then we're just gonna go ahead and add Бул дагы сиздерге кандай суусундук керектигине жараша кошулат. 3 cups depending on this, I guess, the consistency that. Мен аны түзеле мискеге коям. Just go ahead and. Can we now Блендерде иштетсек болобу? Ооба, баары аралаштырууга даяр. Карагылачы, чачыраганда жок. This is good. Ооба, бул ыңгайлуу. Эң сонун биздин суусундук даяр. Көрдүңөрбү? Оңой жана жөнөкөй. Ошентип биздин банан сүт суусундуктары куюлду. Эми көптөн күткөн учур келди. Америкалык банананын мештен алып чыгуу керек. Okay. Эң сонун көрүнөт. Кандай болуунун карап көрөлүк. I can already. Мен сонун жет сезип жатам. Көрүнүшү дагы абдан жакшы, абдан ысык. Биздин банан нан деген ушул. Ал жакшы көтөрүлүптүр. Кызарып жакшы бышты. Эң сонун болду деп ойлойм. Даамдап көргүм келип жатат. Ооба, анда жүрүңүздөр. Биздин программанын сүйүктүү бөлүгүнө өтөлү. Сизди биздин десертти жана суусундукту ооз тийип көрүү үчүн дасторконго чакырабыз. food today? Wonderful. I would Абдан love to. сонун. Yes, let's go. Okay. Бизде дасторкондо десерттер көп. Америкалык банананы жана казак улуттук шириндиктери бар. Алар жөнүндө бир аздан кийин айтып беребиз. Азыр болсо жаңы даярдалган тамак аштан ооз тийип көрөлүк. Ооба, албетте. Take this piece. Мен америкалык маданияттын ушул бөлүгүн алайын. Yes. You wanna go ahead and. Мен да калдым. Мен жана айткандай, нандан банандын майда бөлүкчөлөрүн байкоого болот. Анткени бананды таптакыр майдалап салган жокпуз. Нандагы банан бөлүктөрү эң керектүү нерсе. Сиздер азыр анын кадимки нанга таптакыр окшош эместигин сезе аласыздар. Мында ал абдан жеңил, торт сыяктуу көпшөп келет. Ооба, тортко окшош экен. Чынын айтсам, эмнеге бул десертке нан деген сөздү кошуп коюшканын билбейм. Бирок ушундай аталып калган экен. Кандай экен Даурен? It's actually Бул бардык дасторконго бардык учур үчүн эң сонун десерт экен. holiday actually. Makes it very easy. to Абдан add to өзгөчө it. десерт. Мен да ошондой ойлойм. Yes, yes. Very nice. Very nice addition. Суусундукчу. At the same time. Аны дагы десерт менен идсек болобу? Албетте. Милкшейк дагы банан наны менен сонун айкалышат деп ойлойм. Банандын даамы байкалат. Бизде бүгүн банан күнү болду окшойт. My banana Ооба, мен дагы бүгүнкү күнгө атайын банан түрүндөгү сөйкө тагынып келдим. Ооба, биз аны байкадык.
Абдан кооз экен. Менимче биздин казак таттууларын тапшырууга убакыт келди. Ооба, биз дагы сизге казак таттууларын ооз тийгизели дегенбиз. Бул саумал деп аталат. Муну кымыздын негизиндеги муздан, ошондой эле манго жана шоколад кошуп даярдайт. Даамдар кандай сонун айкалышкан. Ооба, сонунда угулат. Даамы сизди өтө кубандырат. Алыңыз, ооз тийиңиз. Албетте, чоң рахмат. Delicious. Бул десерт абдан кооз көрүнүп, жегинден аят экенсиң. Oh, it's so soft. Анын үстүнө ал абдан назик экен. Десерт боюнча сиздердин пикирлерди күтөбүз. Oh my goodness. Бул абдан өзгөчө даамдуу. Ушундай назик, даамдуу десерт экен. Ичинде чыгы да бар. Ооба, бул коюу чыкка окшош, саумал деп аталат. Ачытылган каймакты эске салат. Ал жакта манго да бар. Бул абдан даамдуу. Сиз Казакстанда жер шарынын ушул бөлүгүндө жашаган жагат деп айттыңыз. It's so Ооба, бул жакта абдан кооз. Биздин суук борбор кандай экен? one thing that surprised Мага me суук was жакты. in the middle of winter. Баса, мен кышында катуу суукта көчөдөн бир дагы кишини жолуктурбайсың деп ойлогом. No one will be outside. Анткени абдан суук болбоду. Бирок терезеден карап жыргап кар менен ойноп жүргөн балдарды көрдүм. And so Мен I абдан таң калдым. some encouragement. Жана көчөгө чыгып ойногум келди. Snow, I should go play in the snow. Анан жылуу күрмөмдү кийдим жана сыртка чыктым. Албетте өтө суук болчу. You know, it is Бирок кар ушундай кооз, жаркырак, абада темир аяз болуп жаткан экен. Жана балдар эмне үчүн көчөдө жүргөнүн түшүндүм. playing. Мындай кыштын өз керемети бар. Yes, definitely. Бул шексиз. Definitely. Менде суроо пайда болду. Вице консул катары сиздин ишиңизде эмне жумуш абдан оор болуп саналат? Ooh, the hardest Бул thing, эң the сонун hardest суроо. thing. That's a really good question. Менин жумушумдагы эң оор жагы анын көп түрдүүлүгү деп ойлойм. I think where the Себеби more мен harder күн сайын aspects ар кандай of the job, милдеттерди it's just that аткарам. there's so many different Анткени кээ бир duties жумуштарда and күн сайын окшош иш аракеттерди жасайсың жана эмне күтүп турганын билесиң. Бирок вице консул катары менин жумушумда иш ар бир күнү ар башкача. Анан албетте күн сайын мен ар кандай адамдар менен иштешем. Ал виза берүү боюнча аңгемелешүү же америкалык жарандарга кызмат көрсөтүү болгондон улам ушундай ар түрдүүлүк бар. Ал бир кырда ал өзгөчө. Бизге келген ар бир адам да өзгөчө. Эмне күтүп турганын эч качан биле албайсың. Ошол эле учурда бул мага күн сайын жаңы нерселерди билүүгө мүмкүндүк берет. Сизде визага, документтерге жана кызмат көрсөтүүлөргө тийиштүү чечимдерди кабыл алган чоң жоопкерчилик бар экен. Абдан туура, ишке жогорку деңгээлде, айрыкча майда баратка өтө көңүл буруу керек. Ката кетиргенге болбойт. Менимче ошондой болуш керек. Рахмат, анда эмесе сизге чакан белек тартуулоого уруксат этиңиз. Күтүүсүз белек болду. Чоң рахмат. Бүгүн белектер күнү. Ооба, бул биздин программанын эң жагымдуу учуру. Бул сизге, алыңыз. Кандай кооз, рахмат. Ичинде эмне бардыгын Айнур айтып берет. Бул казак улуттук шериндиктеринин ассорти. Алар шоколад менен капталып, ичине жент салынган. Жент бул тааруудан жасалган казактын улуттук ингредиенти. Ал улуттук ашканада кеңири колдонулат. Сизге жагат деп үмүттөнөбүз. Муну менен досторуңузду жана кесиптештериңизди сыйласаңыз болот. Сөзсүз. Чоң рахмат. Мен досторум менен сөзсүз бөлүшөм. Бул таттуулардын жети сонун экен. Сиздердин программага чакыруу үчүн чоң рахмат. Бизге келип рецепттер менен бөлүшкөнүңүз үчүн сизге да чоң рахмат. Бүгүнкүгө болгон ушул. Программанын бардык чыгарылыштарын Selfie каналынын расмий сайтынан табасыздар. Жаңылыктарга байкоо салыңыздар. Көрүшкөнчө.